Сиңдимди кайненеси сабайт. Ажырашкыла, баламды үйлөйм башка кызга дейт. 3 перзенттери бар. Бирок сиңдим 23 жашта. Эмне кылса болот? Сотко берсекпи, же эмне кылсак? Аябай тажадык. Эм кайненеси сабаганга акысы жок де. Кайны сабаганга акысы бар? Эч кимдин акысы жок сабаганга. Бир гана күйөөсүнүн акысы бар. Урганга. Сабаганга эмес, сабаган бөлөк, урган бөлөк. Бирок урган деген кандай? Бетине эмес. Каерге? Я. Башка. А? Балтырына. Не менен урганга? А? Бармак. Баланы муштумбу силерге? Эркектер угуп алгыла. Бармак менен эле китептерде жазылган бармак менен урганга уруксат. Муштум менен, шапалак менен, стакан менен арам. Каерге барсаң бара бер, любой жерге айта бер. Кайсы дамыла мындай деди, мындай деди. Бул маселе ончо любой дамыланы чакырсаң аны турабыз. Башкасын айта албасак да. Жок, болбойт таксырлар, серьезно. Бул жакшы эмес бул. Ой, кантиппи? Өзүңдүн аялың болсо, сенин машалла абериңди жаап атса, ыйманыңды сактап атса, төшөгүңдү салып берип атса, кыжалат болуп кетсең, кыжалатыңды бөлүшүп атса, кыжалат кайгыңды жоюп атса, сенин перзенттериңди төрөп берип, чоң ойтуп атса, урпагыңды булантып атса, мындай болбойт де. Тем более бул жак кайнене чыга калып, ничего себе. Эч кимдин акысы жок, даже күйөөсүнө Алла Таала берген мен. Ушуну карагын тияк бияктап. Bunun бардыгы пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары үйдө жоктугунун себебинен. Дагы айтам, башка эчтеке эмес. Үйүбүздө бар нерсе бар бизде. Тамак аш бар, мөмө жемиш бар. Азыр кайсы үйдө жок дейсиң? Бирөө да ачкан эмес. Баарыбыз бар. Бар нерсебиз бар. Төшөгүбүз жылуу, бар нерсе бар. Бир нерсе жок. Айнанай, бир нерсе жок. Пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары жок. Үйгө алып келейли. Алып келейли. Ал үй кан сарайы болобу? Же болбосо ал ачык болобу? Айырмасы жок. Алла Таала ошону нурлайт. Ал жерден шайтан качат. Шайтан качкандан кийин акылыбыз нормально эле иштеп калат. Айван болбой калабыз да. Шайтан келгенде шайтандайбыз да. Анан тополоң чыгат бардыгы. Я Алла, эми сотко 3 бала, я Алла. Сотко барбай эле чечиш керек. Кереги жок. Сотторду да кыйнап, алар дагы жалат кылып.